Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 11-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген 30 адыр тарапта жайгашкан Тойчу айылынан сатыла турган 2 кабаттуу зор үй тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Мен турган жер бул 30 адыр тарапта жайгашкан Тойчу айылынын центринде турам. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, өзгөндү көздөй жолго чыгасыздар. 30 адырдын центрине келесиздер. Анан 30 адырдын центринен өзгөндү көздөй дагы бул жака бир аз эле 2 километр жүргөнүңүздөрдө ушул чоң жолдун боюнда сол тарапта жайгашкан Тойчу айылынын аркасын көрөсүздөр. Мына жерде ал жака жетпей, мына ушул көчөгө кирип 50 метр жүрүп барсаңыздар, мына ушул үй сатылат туугандар. Центральный жолго деле жакын, биринчи линиядагы көчөдө жайгашкан ушул үй болуп калат. Окей, көчө тараптан көрүнүшү өтө сонун. Анан ээси дагы азыр мага түшүндүрүп берди. Өтө жакшы качествода салынган үй. Колдон келишинче жакшы качествода салганмын дейт. Азыркы учурда Бишкекке көчүп кетип аткан туугандар. Ошол себептен гана шартка байланыштуу сатыкка коюп атыптыр туугандар. Центральный жолдон бул жака ашып кетсе 50 метр гана жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн сол тарабында ушул үй сатылат туугандар. Срочно сатыкка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келесиздер, кийин толук маалымат алып кетесиздер туугандар. Эң эле жакшы жери мына ушундай Ош өзгөн центральный чоң трассага деле жакын, ашып кетсе 50 метр. Биринчи линиядагы көчөдө ушул үй жайгашкан. Анан көрүп атасыздар, бул жерде үйлөрдүн саны дагы өтө көп туугандар. Тойчу айылы эл өтө жыш жайгашкан. Сатыла турган жер үйдүн жери 8 соток, тегиз туугандар. Анан кызыл китеби дагы бар экен, документтери так экен туугандар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, суу деле бар, могул жерде кран бар, азыр көргөзүп берем. Суу, свет мындайча айтканда бар экен туугандар. Анан шаарга деле жакын, ээси айтып атат, азыр бир 15-20 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барам дейт. Жолдору дагы асфальт билесиздер, пробка деле жок, тез эле шаарга жетип калам деп ээси азыр мага түшүндүрүп берди. Мына ушундай сонун жерде жайгашкан. Үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы 11/11, 8 бөлмөдөн турган үй. Өтө жакшы качествода салынган үй деп атат. Өзүмө деп салганмын дейт. Азыркы учурда Бишкекке көчүп кетип аткан. Жумуштарына байланыштуу ошол себептен гана сатка коюпту туугандар. Негизинен өтө жакшы качествода салынган үй деп мага жакшы түшүндүрүп берди. Узун турасы 11/11, 2 кабат эки тең биригип 4 бөлмөдөн 8 бөлмө чыгат. Крышалары жабылган, черный потолок болгон. Эң негизгиси бышык кирпич менен тургузулган. Сейсмопоиск колонналарында көрүп атасыздар, бүт бардыгы жайында туугандар. Мына ушундай жери 8 соток дедим. Мындай тегиз экен. Эки тарабында тең коңшулары жашайт. Мына жерде туугандар кран турат, көрүп атасыздарбы? Суу, свет бар. Анан бул айылда мектеп дагы, бала бакча дагы, магазин, мечит бардыгы бар туугандар. Мына жер прихожка болуп калат экен. Ушул жерден кирип келе бересиздер. Биринчи кабаты 4 бөлмө туугандар, экинчи кабаты дагы 4 бөлмө. Жалпысынан ушунда 8 бөлмө болуп калат экен. Киргениңиздерде ana ушундай холл болуп калат, коридору. Окей. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна ana ушундай российский плиталар ташталган дейт. Өтө жакшы качествода курулган үй деп мага түшүндүрүп берди азыр. Бышык кирпич менен тургузулган. Анан арматуралары дагы заводской российский 18-дик арматуралар ташталган дейт. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү туугандар. Бул жагы үчүнчү бөлмөсү. Анан барыңыздарга эле кызык болгон өтө жакшы бир информацияны айтып коеюн. Фундаменти дагы өтө жакшы качествода куюлган экен. Подушкасы дагы бар экен. Подушка менен фундаментти бириктиргенде экөө биригип 2 метрге жакын болуп калат экен туугандар. Мына ушундай. Анан экинчи кабаты кандай дей турган болсоңуздар, мына жерге кийин лестница жасатып, ушул жерден экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Анан экинчи кабаты дагы куттум ушундай экен туугандар. 3 бөлмө, анан мына ушундай чоң холлу бар экен туугандар. Документтери так, сататкан себебин дагы түшүндүрүп бердим.
Бул жерде ээси жумуштарына байланыштуу Бишкекке көчүп кетип атат экен. Квартирасынан анан ушул үйүн сатып. Анан үйдүн артында дагы месталар албетте эле калтырылган. Фундаментин көрүп атасыздарбы? Подушкасын экөөнү бириктиргенде 2 метрге жакын чыгып калат экен. Так, дагы кандай маалымат берсек? Жери тегиз экен. Кызыл китеби бар экен. Вариант обмен жолдорун эми өзүңүздөр ээсине чалып сүйлөшөсүздөр, келишесиздер туугандар. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Толук маалымат алыш үчүн албетте эле ээси менен ушул үйгө келип көрөсүздөр, сүйлөшөсүздөр. Баасы болсо 65 000 долларга бааланды. Баасы дагы жакшы бага коюлду деп атат. Дагы албетте эле кеми болот туугандар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, келиңиздер, көрүңүздөр, содалашыңыздар туугандар. Көчө тараптан көрүнүшү дагы өтө сонун экен. Колдон чыгарбаңыздар.